Жаңы мезгил саясий партиясы бул Кыргызстандын ички жана тышкы мигранттарынын, үй куруучуларынын агрардык реформа борбору болуп эсептелет. Партия 2006 жылы коомдук ишмер Аскарбек Базаркулов тарабынан түптөлүп, максаты турак жайы жок карапайым калкты үй менен камсыз кылууну көздөйт. Кыргызстандын ички жана тышкы мигранттарынын, үй куруучуларынын агрардык реформа борбору жаңы мезгил саясий партиясы деп Аскарбек Базаркулов түзгөн да. Ошо партияга чейин булар эл журту деген ассоциация экен. Ошо эл журт ассоциациясы түзүлгөн экен. Анда аябай 38ге жакын коом, 2 кайрымдуулук фондусу ушундай болуп түзүлүшүп, ассоциация болуп, ошол учурда мигранттар аябай 7 дубандан агып келип атты да Бишкек шаарына. Ошол мигранттардын баардыгы келишип, ошол Базаркуловго келип топтолушуп, алардын эң эле максаты ошол шаардын ичинен жер алуу экен да. Партиянын негиздөөчүсү Аскар Базаркулов 2006-2007 жылдары президентке аткаруу бийлигине колунда жок жарандарга үй салып берүү максатында тынымсыз кайрылып, кат жазып отуруп, 2009 жылы өкмөттүн номер 295 токтому чыгып, жалпысына 500 гектар бөлүнүп, анын ичинен 250 гектар Семетей Интер фондуна, Бишкек шаарына 100 жана 150 гектары жаңы мезгил саясий партиясына деп бөлүнгөн. Сөз болуп жаткан жер Манас аба майданынын учуп конуу тилкесине катарлаш жайгашкан жер болгон. Бирок ушул күнгө чейин жер маселеси оңунан чечилбей келет. 2009 жылы 16 майда 295 токтом менен өкмөттүн токтому чыгат экен. Бакиев Чудинов кол коюп, Бакиевдин жарлыгы менен. Мында кандай болгон? Мында 250 гектар жер Семетей Интер фондусуна, 100 гектар жер Бишкек шаарынын жанагы очередте турган адамдарга, кезекте турган адамдарга, анан 150 гектар жери Сокулуктун аймагындагы жаңы мезгил партиясына кирген адамдарга деп чыгат экен. Партиянын саясий кеңешинин башчысы Рита Сулайманова өкмөттөн токтом чыгып, мыйзамдуу түрдө жаңы мезгил саясий партиясына берилген жердин колго тийбей жаткан себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү. 2009 жылы ушу күз кыш айларында бизден Аскар Базаркулович кайтыш болуп кетти. Бул 2009 жылы чыгып атат да. Бирок бир нерсе мени аябай түшөлдүрөт да. Бул киши аябай кыжалаат болуп жүрдү. Анткени ошол биздин партиянын арасында аябай экиге бөлүнүү, жер чыкпай калды деп жана буга не багыш боюнча ушунчалык бир көп көйгөйлүү нерселер болуп кетти. Бул киши улам камалып, анан аягында ошол өзүнчө кыжалаат болуп, биз барсак дагы ошол кыжалаат болуп аткан көрсө, мен кийин архивдин данныйларын алып чыккандан кийин өзүм караштырып көрсөм, 39 сессияда Новопавловка айыл аймагынан негизи жер Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл аймагындагы жер экен. Ошол жакка карай турган. Анткени жанагы аэропорт Манастын жакын турат экен, экинчи полоса болуп, ошол жактан 500 гектар жер ошондо чыккан экен да, Чудинов. Ошонун ичинде биздин жаңы мезгил саясий партиясына кириптир. Анда мен жөн эле бир жүргөн катардагы бир идеологияны алып барган адам катары анча көңүлүмдү деле анча бөлбөптүрмүн. Буга не багыш болбой калды, болбойт турбайбы деп Базаркулов болсо жаза бериптир. Ошол жазган каттына мына момунча киши бар менде. Момунча кишилер турат. Булардын акчалары жок. Булар эч кандай өздөрүнө эптеп үй салганга, мына биз буга не багышты бүтүп салып коюп, ошол жактан эмне кыларыбызды билбейбиз деп жазып берип, анан кийин могу 39 сессияда Новопавловка айыл кеңешинде Сокулук районуна карашкан, Чүй областына карашкан. Каралыптыр да, бул жерден каралат дагы, мына токтомдо жаңы мезгилди жазбай коет экен. Бул токтом ошол Базаркуловко берилген токтом да, мына китепче. Бул токтомдо Базаркуловко жок. Архивди көтөрүп чыкканда толугу менен 300 беттен турган документтин ар бир бетинде 150 гектар жаңы мезгил саясий партиясына бөлүнүп берилгени тууралуу ак кара менен жазылып турат. Кийин ушул 2020 жылы могу архивдин баягы чыныгы көчүрмөсү менин өзүмдүн колума тийгенден кийин ушул жерди карап алып анан аябай таң калдым. Момунча 300дөн ашык барактын ичинде ар бир баракта жаңы мезгил жүрөт. 500 гектар жер бөлүндү, 250 Семетейге, 100 Бишкек шаарына, 150 жаңы мезгилге деп. Бардык архивдин тастыкталган
тастыкталган муногу токтомдордун ичинде ушу тастыкталган момунча министрлик кол койгон жерде бир гана транспорт министрлиги кол койбоптур. Калганын баары кол койгон экен да. Көрсө ошол транспорт министрлигинин кол койбогондугу, эгерде биз ошол полосаны берип койсок, аэропорт манас эми чоңойот да. Учактар көбөйөт. Анан ошол кандай болот, башка жакты караштырышсын деп бербей койгон экен да. Бирок ага болбой эле 250 гектарды алгандан кийин Семете Интерди фондусунун жетекчилери элдерге жанагыдай госакты берип коет экен, кызыл китептерин берип коюшат экен. Бишкек кызыл китебин берип коет экен. Бир эле албаган эле 150 гектар биз калат экенбиз да. Анан мен ушул маселе боюнча Сокулуктун райондук сотуна кайрылганбыз. Исковое заявление менен кайрылганбыз. Ошондо райондук сот болду. Райондук сотто биз эч кандай чече албайбыз. Биз кандай деп неме кылып койду. Биз кайра областка кайрылдык. Областта эмне себептен жери турса, момунча эли турса, эмнеге бере албайсыңар, бергиле деп койгон. Кайра район жогорку сотко жазып, жок аткаргыла. Бул токтом тургандан кийин аткарылыш керек да деп койду. Ошону жок, жогорку соттон булар утулуп калыптыр деген сөздөр тарады да. Жок, өкмөттүн өзүңүздөр билесиздер, өкмөттүн токтому бир эле чыгат да. Обратный силы болбойт да анда. Чыкты, ошо токтом аткарылыш керек да. Анан мен ошол ар бир президент келеби, премьер келеби мен ар бирине кат менен кайрылып аттым. Анан ушул Атамбаевдин учурунда Сапар Жумакадыровичка кайрылып, ушул каттарымдын баардыгын Атамбаевка да кайрылып, Атамбаевка кириш аябай эле оор болду. Ошол бир мектептин ачылышында кирип жолугуп, анан мени ушул давай чечкиле бул маселе кандайча чечилбейт экен дегенден ошол менен жүрүп калдык биз. 2009-жылдагы өкмөттүн токтому колго тийгенден кийин жаңы мезгил саясий партиясы карапайым калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыздоонун үстүндө иш алып барган. Атайын курулуш долбоорлору да даярдалган. Анын негизинде 150 гектар жерге социалдык багыттагы көп кабаттуу үйлөр салынышы керек эле. 2018-жылы аябай бир нерсе болуп кетти да, ошо областта Нурдин Турарыш деген адам 177 контур мына ушул жер жөн эле бош жатат, ушул жакка келип ушул жакка чуркасаңар болот дегенде мен ошол жактын баарына бүт болгон күчүмдү жумшап, даже ошол проектлерди көрсөтсөм болот да, проектлердин баардыгын түзүп, инвесторлордун баардыгын чакырып, мына ушундай жакты эми баягы 4 сотуктан бөлгөндө 150 гектарга бир 2200 ушундай эле киши жаран батат экен да. А эгерде биз аны деген баягы заманбап, анан кийин катар үйлөрдү, этаж үйлөрдү салсак, ошол биз көрсөткөн жакка бир 4 этажный үй туура келет, анткени асты сууга жакын экен, грунтовые воды деп бизге чыгарып беришти да. Бул курулуш жаатындагы чоң долбоорду ишке ашыра турчу инвесторлор да табылган. Бир гана жердин маселеси оңунан чечилип кетсе, миңдеген адамдар үй жайлуу болуп калышмак. Анан ошондуктан биз кой анда биз монда көбүрөөк батсын, канча ушунча адамдар үйсүз жүрүшөт деп ошондой бир Тестам компаниясынын проектчилери менен сүйлөшүп, анан ошол жакка өзүбүздүн баягы шырдактай болгон мындай чоң программабызды киргиздик да. Биз ошол проект жазып, ошол проект менен иштедик. 2017-2018 жылы ошол проектти жазганбыз биз. Мен ошол проекти менен киргем да, Жумакадыровкачы. Ошону киргенде ошондо 20 үйдүн проектисин жазганбыз. 20 үйдүн проектиси эле 700 миллион болуп атат да бул жерден. Мектеби бар, министрликтердин баардыгынан неме кылып, анан бул социалдык инфраструктуралар боюнча жаңы массивдүү жаңы конуш болуп калмак да, ошо жаңы кандай болуп калат, микрорайон болуп калабы. Мында аябай көп адамдар батмак. Экинчиден ушул бизге келген адам Шмелхан Бейдемиржинин сөзүнө ишенсек, ошо бизге келген инвесторлор дагы 20 жыл эмес, жок 10 жыл эмес, 15 жыл эмес, бир 20-25 жылга инвестиция тартууга болот деп айтышканда, анан ошонун үстүнө үстөк кошулбайт. Мисалы үчүн биз бул акчаны сурасак, ал үстөк кошулбайт да. Ошону кайра ошол 25-26 жылдын ичинде кайра кайрып беребиз. Элдерге аябай эле жакшы болмок да.
Партияга мүчө болгондор негизинен карапайым, үйү жок жарандар. Буга байланыштуу партия жаңы түптөлгөн кезде 72 миңдей мүчөсү болгон. Бирок орто ченде ар кандай көрө албастардын карасантайлыгы жана бут тосуулардын арты менен жагымсыз окуялар орун алат. Жаңы мезгил саясий партиясынын каралоонун айынан ортодо бөлүнүүлөр пайда болот. Рита Сулайманованын айтымында мындай аракеттердин ана башында Ыргалай Бекмуратов аттуу партиянын мурдагы мүчөсү турат. Анан эмнегедир эле ушул партиядан өзү съезд жасап, мындан эле ушул партия деген ушундай эмнеге партияга жер берилиш керек, партия эмнеге съезд жасаш керек, баардык партиялар деген мынча эле акчадан алып атышат, булар деген айына 100 сомдон деп коюп зато 10 айга чейин деп 12ден алып атат деп эле ушундай каралоолор жүрүп баштады. Ушул каралоонун башы ушул Бекмуратова Ыргалай Асатовна деген аялдан башталды. Бул 150 гектарды билип билбей ушул жерди ушул 15 жылдан бери күтүп жүргөн адамдардын күтүүсүн аябай эске албай ушул аял көп жаман нерселерди жазады биздин партияга. Рита Сулайманова маалымдагандай Ыргалай Бекмуратова кылгылыкты кылып, кыл жип менен бууган аз келгенсип 24 январда көз карандысыз журналист Алтынай Арстанбекованын YouTube'дагы баракчасына маек куруп, жаңы мезгил саясий партиясын, анын мүчөлөрүн каралаган. Ал эми көз карандысыз журналисттин окуяны бир тараптуу чагылдырылышына партия мүчөлөрү нааразы. Өткөндө Алтынай Арстанбекова менен чыгып алып сүйлөшүп атат. Мен ушул партияга барып туруп, аябай ушул партиянын курмандыгы болдум дейт. Жок, мен антип айтпайт элем, анткени бул Бекмуратова Ыргалай Асатовна деген бул Бакиевден келаткан обончу аял. Мен ошентип эле айтам бул аялды. Анткени мынакей кай жерде митинг ушул аял жүрөт. Баягы күндө дагы көрсөтүп атат, ошо блогерлер аябай тартып алыптыр. Бирөөдөн акча алды да ошону санап атат акчасынчы. Канча акча алып ошол жерде жүрө берген аял да булчу. Мурда партияга мени Рита алып келди эле, анан мен түшүнтүп келип аябай күйүп калдым дейт. Жок. Бекмуратова Ыргалай Асатовна партияга чейин эле соттолгон аял экен. Партияга чейин эле анын эмне болуп соттолгонун билбейм, дагы деле ушул неме болуш керек, мошенничество болуш керек, ошол менен соттолгон аял болуш керек. Партиядан кийин дагы мен соттолдум, ошого партия күнөөлүү деп атат. Жок. Ыргалай Асатовна партияга чейин соттолгону Агропромдо иштеген Насиров деген аябай улуу урматтуу адамдан чоң суммадагы акчаны жеп, ошол Насиров аркылуу соттолгон. Аны мен да билем. Аны мен да тастыктап бере алам. Анан кийинки да мендеги кеткен өздөрү акчаны жеп алышып, партияга жамынышып, взнос деген акчанын ордуна взнос дебей, мен силерге жер алып берем деп акчаны жеп алышып туруп, анан ошол акчанын эмне кылышты билбей, мына бизди партия алып барган деп. 2018 жылдын 15 майында Рита Сулайманова камакка алынат. Бирок ак ийилет сынбайт дегенде жетиштүү далилдер табылбагандан кийин акталып чыккан. Буга байланыштуу Рита айым аны жана партияны каралап жаткандарга кайрылуу жасады. Ыргалай Асатовна, мен дагы сизге кайрыламын. Дагы бир Алтынай Арстанбековага окшогон блогерлерди алып келип, тастыкталбаган материалдар менен дагы бир чыга турган болсоңор, анда өзүңүздөрдөн көрүңүздөр. Мен бул маселени партиянын жери жок, өлүп атат, кайра келе берет деген сөзүңөр үчүн жооп бересиңер. Өлдүк, 2006-2007 жылы өлдүк. Мына сиз ошол учурда Бакиевтерге чуркап барып, жаныш минтип айтты. Акаевдардын кыздарын, балдарын киргизбеш керек деп айтты. Аскар эке, жүрүңүз, партияны көтөрүңүз, жүрүңүз, мен астыга турамын деди. Аскар эке эмне кылат ал? Бардык Аскар тиги Акаевдин кыздары, баласы депутатка өтпөш керек деди. Мен анда жаш кезим болчу, мындайды мен өмүрү түшүнбөгөнмүн. Биз окуй, Бермет Акаева кетсин, тиги Майрам Акаева кетсин деп турдук ошол жерде прокуратурада. Анын баарын сиз уюштургансыз. Анан кийин Куловдун фронтунда мен сүрөттөр менен доказать этип берем. Куловдун фронтунда ата-энелер тынчтыкты каалайт деп алардан акча жегениңизди какка катасыз? Ошолордон акча жеп алып жүрдүңүз эле го. Бакиев түштүк элинин шору же жолу деп жүрбөдүңүз беле? Анан эми кандайча мен күнөөлүү болом, кандайча партия күнөөлүү болот? Ыргалай Асатовна, ушул кезден баштап мындайча айтканда адамдык парызыңыз, энелик парызыңыз, неберелериңиз бар, чоң энелик парызыңыз болсо, кыргыздын кыйын аялдарынан болсоңуз, алдагыдай болуп калып эле, мен эчтеке билбеймин, мени ушинтип партияга алып барып коюшту, анан мен 800 кишини алып келдим деп. Ошол учурда билесизби, сиз партияга 2,5 миң сомдон взносты төктүңүз беле? Жок, сиз мэр жазы фондусуна 4 миңден деп чыгартып токтомду. 4 миңден өзүңүз жегенсиз.
ошо 4 күндөн жеген акчаңызды өзүңүз төктүңүз. В итоге кой ушул элдин баары мени эмне кылат деп туруп, Базаркуловду жамандап, прокуратурага жамандап туруп, Базаркуловду 1 эмес 2 жолу сиз отургузгансыз. Ошого жооп бересиз. Бул дүйнө акыреттик эмес, акыретте кантип жооп бересиз? Бул жалган дүйнөдө жүрө берет экенбиз. Акыретте жооп бергениңизди ойлонуңуз. Намаз окуйм дейсиз, намаз окуган адам сиздей болбойт. Ыргалай Асатовна, дагы токтоңуз. Партияга мурдакы ичип жүргөн жериңизге түкүрбөңүз. Жанагы окшогон, эжеге окшогондорду алдап алып барып, аны тарттыртып, андай ишиңизден кайтыңыз. Биз партия азыркы моментте баягы партиялардын баардыгы чогулуп, сиз ойлогоңуз, 7000ден ашык кишибиз бар азыр. Эгерде биз азыр 7000 киши сиздин площадька чыгып, бул эмне деген ыргалай эже деп бетиңизге караса эмне кыласыз? Ошонун баардыгын сиз, биздин партия шундук деп жүрбөдүңүз беле. Ошондуктан мен эмне айткым келет? Бул жерден бизге Алтынай Арстанбековага да айткым келет. Журналистмин деп эле эчтеке тастыкталбаган маалыматтар менен ошонун аягына чыкпай туруп, бир эле нерсени карап туруп, ал журналисттик тастыкталган нерсе эмес да ал деген. Ошондуктан кыргыз элим, мен ынтымакка чакырам. Бул жерде эч кандай биздин партияда эч кандай бир жери жок деген нерсе жок. Бардык жер тастыктап берет. Районго барсаңар да тастыктап берет, айыл өкмөтүнө барсаңар да тастыктап берет, областка барсаңыздар да тастыктап берет. Анткени тастыкталуучу материал менин колумда турат. Жогоруда белгиленгенде 2009 жана 2018 жылдары жерлер боюнча өкмөттүн токтомдору чыккан. Бирок СМТ Интер фонду менен Бишкек шаарынын кезектеги турган жарандарына жерлер бөлүнүп берилген. Бирок жаңы мезгил саясий партиясынын 150 гектар жери эки токтомдо тең бардагы иш жүзүнө келгенде аткаруу бийлиги эч кандай аракет көрбөй келет. Ал эми өкмөттүн Чүй облусуна кыйгар мукты өкүл жүргөнү партиянын жер көйгөйү менен кайрылганыбызда бул маселе облустук эмес, мамлекеттик деңгээлде чечилиши керек деген жоопту кайтарды. 250 гектар СМТ Интерге берилген. Ал эми 100 гектар жери Учкун 2-де дегенге берилип, анан ошо жер албай калып туруп, анан ошолорго берилген. Бул Сокулук районунун тургундары, Бишкектин тургундары да бар. Ал эми 150 гектар жери бул ошо жаңы мезгил партиясынын алдында турган мигранттар. Ошондой деп жазылган да, мисалы үчүн. Бул ошондой эле мигранттар, ички мигранттар ошолго. Анан бул жер баягы өкмөттүн токтому чыгып, анан элдер барып ал жерге үй салабыз деп баштаган убакта, анан аэропорттун жетекчилиги ошол жерге перспективада экинчи самолеттор уча турган ушундай жай салыныш керек деген сунуш менен кайрылышып, ошо менен токтотулган тилке. Ооба. Самолеттор уча турган тилке курулуш керек, себеби ал бул перспективада биздин аэропорт кеңейиш керек, балким мындан дагы кайра жаңы имараттар салынабы деп, ошондой маселе каралган. Анан өкмөт тарабынан ошо сунуш болгон, муну көчүрүш керек деп. Анан өкмөт ошо жанагы ат башыдагы 335 гектар жерге ошону көчүрүп, СМТ Интерди ошол жака көчүрүшкөн. Ошондо СМТ Интер анан жана 100 гектар өкөнө ошол жер берилген. Ал эми 150 гектар жерге эмне үчүн өкмөт тарабынан берилбей калды, ал маселеге биз эми келише алган эмеспиз. Бүгүнкү күндө алар ошо жаңы мезгил жана мигрант, ички мигранттардын жетекчилери, ошол адамдар кайрылуу болгон, бизге кайрылуу болгон, областка, анан жер ресурстар агенттигине кайрылуу болгон. Жер ресурстар агенттиги дагы тактап берди. Ошо 150 гектар жер чындыгында буларга бөлүнгөн. Биз областтагы ошол токтомду биз дагы тактап бердик. Ал эми эмне үчүн берилбей калган жөнүндө биз ага жооп бере албайбыз. Биз өкмөттүн ишине кирише албайбыз.
489 гектардын ичинде турасыздар. Биз документти алып туруп баарын бердик да. Ал эми аны ошол 150 гектар жерин берүү маселеси бул мамлекеттин компетенциясы. Азыркы жаңы бийликтен да партиянын үмүтү чоң. Анткени 15-16 жылдан бери үй жайы жок, батирлеп, куурап жүргөндөргө үй салуу үчүн жер маселеси оңунан чечилет деген изги тилектер бар. Жаңы мезгил саясий партиясынын жер маселесин иликтеп жатып, бир катар партиянын мүчөлөрү менен да баарлаштык. Алардын бири 15 жылдан бери партияга мүчө Асылбүбө Калдыбаева, 9 баланын энеси. Асылбүбө айым жер көйгөйүнө байланыштуу партиянын 28ден ашык адамы каза болгонун жана учурда кандай бут тосуулар болуп жатканынан кеп салды. Аскар Базаркулов өлгөндөн кийин ошо Рита Сулайманова кой эми ушунча элдин убал сообу бар. Жакыр элдердин баарын биз көтөрүп кайра чыгып ушу партияны жанданталы дагы элдерибизди жайгаштырып кетели деп ошондон ушуга чейин ошо Рита Сулайманова 150 гектарды чыгарып мына деп турган кезде бул Рита Сулайманованы дагы мүчөлүк акы алып элден ошону менен жайгаштырып квартира алып берели, үй жай кылалы, индивидуалдерге бекер жер берели деп жакшы аракет кылгандан кийин ошо ыргалай чыгып алып, ада бир жактан бут тосуп атат. Бул жерде Айнакүл деген жоолукчан эжебиз бар. Ал ушул жердин эң мыкты иштеди болуп, ордендерин да алып атты, сыйлыктарын да алып атты. Аягында кайра өзү бөлүнүп чыгып алып, эми ушу тапта бутту да тосуп атат. Бизден бөлүнүп чыгып кеткен, бизде эмес азыр. Анан ушу элдерибизди жайгаштырабыз деп ушу Рита Сулайманова чыгып алып да аракет кылып, бул жактан квартира алып берели, элдерибиздин баарын жайгаштыралы, индивидуалдерибиздин баары талаада калбасын деп биздин максат жакшы. Ичинде дагы журкан төшөк каптап, шивей ачып берген, ошондо да иштеп атабыз, ишибиз токтогон жок. Анан эң жакыр элдер бизде мындай бир ашыкча, бир бай манаптар жок. 2006 жылы партияга мүчө болуп, анын ысык сууна күйүп, карапайым элдин партиянын таламын талашып жүргөндөрдүн бири Калниза Кашкарлыкова. Бирок акыркы 6 айдан бери ашказан онкологиясына чалдыгып ооруп жүрөт. Бирок буга карабай башынан далайда өткөргөн Калниза айым партиянын жана анын жердин айланасындагы чыркыраган чындыкты айтып берди. Бул жерде адамдар өкмөт деген акмактар бар экен. Адили жоктор бар экен өкмөттө. Идиген, чириген өкмөттө отурган экен ошол кезде. 2009-га чейин эмне үчүн? Ушуну эмне кылып атасыңар? Момун чатамды эмне салдыңар? Буларды эмне өйдөп атасыңар деп бир өкмөттөн киши барган жок. Ага чейинки ошол жердин арасына кирсең шакалдан башка эчтеке көрчүмөсүң. Ошону раматтылык Аскарбек Керимкулович кетме менен чаптырып жүрүп жер кылган, түздөткөн. Раматтылык Чыңгыз Айтматов барып аты деген жер болчу. Ошо менен бул жерден раматтылык Билал Чыныбаев деген бар болчу. Биз ошол кишини ал барган жерге мына балам бүгүн эртең мен деле барам. Каргаганбыз. Күркүрөгөн күздү көрбөй кал. Жаркыраган жазды көрбөй кал. Болот, аким болчу. Жалгыз балаңа көрүнүп кетпесин каргыштар. Деп туруп бир 30дай аял кирдик, кирсек айтты, кечирип койгула деди. Мен общий отделдин печатын базып, Молдаканова Сайрагүлдү бирге айыл өкмөт кылып койдум деди. Болду. Кандай Молдаканова Сайрагүл болду? Ошол күндөн баштап бизге угрожение, күнүгө милициялар, сабайт, отмасаң рекети келет, баш көтөрүп Сайрагүлгө сүйлөп койсоң келип чокка чыгат. Короче, менчелик аерден ачмазак тарткан жок.
Муну менен катар Калниза Кашкарлыкова Ыргалай Бекмуратованын партияга мүчө болуп иштеп жүргөндөгү кылган кылыктарынан кеп салды. Ыргалай эмне кылып коюптур Ыргалай? Ыргалай базар кылып алдыган. Ыргалай жөнүн алып келип коюп койсун. Партиянын машинасын берип турган экөө. Ыргалай бизди көз көрүнө сатып кеткен. Мен лайлак кылам деп туруп Шалкаяктын баары сатып кеткен Ыргалай, мен эмес. Ошонун баарын өкмөт көрбөйт. Анткени алардын крышасы бар. А бизде крыша жок алтыным. Бизде крыша жок. Мына азыр бул интервьюну көрсө, уже мен үйүмдө даяр. Катыным баракта. Не болуп жүрөт? Ушундай акыбалда жашайм балам. Данное время дагы чоңдордун кызыкчылыгы болду. Себеби дегенде кызыкчылык болбосо балам, бул жерде 13 жылдан бери бир жака одурат эле да. Токтом турат. Барып турат рамкасы закону. Бүт бар ошол жерде адамдар жайгашса болот беле 13 жылдан бери. Бир катынга берип коюп калаганда сат деген болбойт да, туурабы? Ал катын тигинин чөнтөгүн толтурду, мунун чөнтөгүн толтурду, өлдү, жатты, кетти. А биз кимден сурайбыз ушул жерде? Бизди койдурган фундаментти кимден сурайбыз? Мына ошонун бар проблема, ошонун бар мээсте уже эмне кылыш керек деген кана. Маделова Айнагүл, бул акмак. Акмак аял. Бул болбогондо биз могут азыркы ушул ситуация, мына силер чукаткан ситуация. Маделова болгондо кабыл эмессиз. Бүт барын булгутаткан Маделова. Маделованын семьясы менен куугунтукка калып, куулуп чыккандар. Бул акмактар. Эми партиянын жамаатты кылбай эле койбойбу? Жана кийип сүйлөп атканын көрүп атасыңар WhatsApp'тан. Кийген шуба ушул партиядан кийилген шуба. Аксакалыбыз деп төрдө отургучубуз. Биз аксакалыбыз бар экен деп. Сиз бир жиликтедиңизби, Жөржан баштадыңызбы? Кокуй кой ушул эже жеширдин дечүбүз. Көрсө, исмекей ишин экен. Бизди каматып аткан күндө дагы Маделова милицияга алып кетип калган. Ун чыкпастан бурлап кетип калган. Көрсө, мына жакта экен да. Азыр бизди сатып кетти. Интервьюну берип атат, ага эле сынбайт. 2018-жылы Рита Сулайманова камакка алынганда партияны Гүлжамал Асаналиева убактылуу жетектеп турган. Гүлжамал айымдын айтымында 2018-жылы СМТ Интер фондуна деп 335,14 гектар жер чыгып кетет. Бирок өкмөттүн токтомуна ылайык бул фондко 250 гектар гана жер бөлүнүп берилиши керек эле. Баягы биздин лидерибиз баягы камакта отургандыгына байланыштуу СМТ Интерге 335,14 чыгат дагы баягы эле жаңы мезгил канча жылдан бери баягы азап чегип келаткан элдер дагы эле болсо ошол 150 гектарыбызга ээ боло албай калабыз да. Комитеттин чечимине ылайык партиянын ичинде айына мүчөлүк салым катары 100 сомдон каралган. Жалпысынан алганда бир эле жолу 10 жылга 12 000 сом төлөнөт. Бирок ошол биздин арабызда баягы бизде комитетте мүчөлөр бар да. Анан ошол мүчөлөр бир аз баягы үстүнө үстөк кылып кошуп алып койгондугу үчүн бизде азыр каралоонун баары ошондон жүрүп атат да. Анан мени болсо $1000 алган, анан мынча миңден алган, анан тиндей мындай деген көп немелер турат да. Мен мына Кудай алдында дагы азыр мынакей моундай ачык телевидениеге чыгып дагы айта алам. Мен 12 000 сомдон сырткары 1 сом алынган эмес, 1 сом лишний. Ал биздин бул взносубуз, только взнос төлөнгөн да. Анан азыр данный моментте ошо биз өкмөткө кирип сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудайым буйрса мынакей ушул 150 гектарыбызды дагы колубузга алабыз, уже чети көрүнүп калды. Анан жанагы мен Ашыркулова Зубайдага кайрылат элем, айрыкча мени каралап аткан. Анан Арстанбекова Алтынайды бир журналист экен, независимый журналистпи, ошону неметип алыптыр да, жалдап алыптыр да. Анан эле менин аркаман жаманатты кылып, үстүмөн арыз жаздырып эле айласы кетип атат. Могу Ашыркулова Зубайданын менде немеси турат. WhatsApp'тан жиберген аудио звоногу турат. Ошол звонокто айтып атат. Эже деп менин таанышыма кайрылып атат да, ошол менин таанышым кайра мага жиберген. Эже, сиз азыр ушундай бир партияга жер берилип атыптыр. Анан ошонун тиги $1000 азыр сиз первоначальный $1000 бересиз. Менин келиним ошол жер боюнча комиссияда отурат.
ошол комиссияда анан колуңарга постановление алгандан кийин $1,5 миң бересиңер деп. Кайдагы $1,000, кайдагы $1,5 миң? Бизде только вот 12 миң взнос төлөп атышат. Только ошол 12 миң взносты төлөшөт. Ошол жерин алат. Бул партийный взнос. Биз жер сатпайбыз. Жер сатуучулар эмеспиз. Мени каралап атат. Тейилгертеден бери жер сатып жүрүптүр деп. Биз дал ошол 2009 жылы жаңы мезгил саясий партиясына берилген Манас аба майданынын жанындагы 150 гектар жерге бардык. 2005 жылдан бери партияга мүчө болгон Сапарбек Жапаров жерди көрсөтүп, анын тарыхынан учкай кеп салып өттү. Өкмөт могу аэропорттун эмесинде 500 гектар жерди, Семетейинтерге 350 гектарды, 100 гектарды Бишкек шаарына, 150 гектарды Сөзтүн партияга бөлгөн. Бөлгөндөн кийин биз качан күтүп жүргөндө кийин эле бул деген силерге болбойт экен, бере албайбыз. Семетейинтерге дагы, силерге дагы, шаарга да бере албайбыз. Себеби дополнительный бул жерге полоса салынат экен деп туруп, бул жерде бизден бербей койгон. Бул жерде. Ошондон бери жүрөбүз. Кандай болгон күндө да өкмөттүн токтому аткарылышы максат. Жаңы мезгил партиясына мүчө болгон ички жана тышкы мигранттарынын, үй куруучуларынын көйгөйлөрү көңүл сыртында калбашы керек. Жер берилип, негизги көйгөй болгон турак жай маселеси оңунан чечилсе, миңдеген адамдардын жашоо шарты алда канча жакшырмак.